Экинчи маселе боюнча, Шейин Сурматович, мен буга чейин суроо бердим, сиз катышпай калдыңыз эле. Замир Байшевичке суроо бердим эле. Мына эски жибек комбинаты азыркы Татан соода борбору жери дагы 10 гектардан ашуун мыйзамсыз сатылып кеткен экен. Эми баягы өткөзүп алганда, ошол боюнча мэрия тараптан баягы иликтөө иштери жүрүп атат, күчөргөндөр тараптан иликтөө иштери жүрүп атат деген. Менин максатым шаардагы баягы чоң жерлерди, баягы гектарлаган жерлерди мыйзамсыз сатылып кетсе, кайра мэриянын балансына кайтаруу болуп атат да. Ошол боюнча да маалымат берип коюңчу. Замирбек Байшевич айтты эле, ошонун тагдыры эмне болуп атат азыркы күндө? Бекболот Өскөнбаевич, азыр как раз бул жерде юрист кызыбыз да келген, ушул боюнча бир аз маалыматы бар, бирок толук кандуу маалыматты биздин прокуратура өзү берем деп сизге да айткан. Азыркы учурда ал боюнча иш кетип атат. Саламатсыздарбы? Татан боюнча эң алгачкы первичка документи куәлик болуп эсептелгендиктен, ал куәлик 1998-жылы кабылган куәлик, Фуги тарабынан берилген куәлик, 2025-жылы июнь айында ошол административдик соту тарабынан жокко чыгарылды. Ал эми кийинки сатуу келишимдери жокко чыгаруу боюнча Ош шаардык сотуна барыз берилди. Пока дайын элек. Шаардын балансына кайтаруу боюнча сот иши жүрүп атабы ушунда? Ооба. Рахмат. Урматтуу депутат мырза, мен да мындай маалымат беришти. Татан соода борбору боюнча жалпы аянтта 3 гектар жетимиш сотук экен. 1998 мамлекеттик мүлк фонду тарабынан негизинде алынган экен. 2025 жылы 27 июнда Ош областтык административдик соттун чечиминен куәлик жокко чыгарылган. Сатып алуу келишимдери шаардык сотко берилген. Азыркы ээлери Ао Нур Омат, Хуан Зянсу Хун деген кытайлык фирма экен. Бул боюнча Айзада тиги эме сот иштери жүрүп атат бул боюнча? Сот иштери жүрүп атат, эми дайындалат. Дайындалгандан кийин соттун жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет. Биз урматтуу депутатыбызга маалымат берип коюңуз, макулбу?